Bir жагына жакшы болсо, экинчи жагына кайра тескери зыян. Эмне көп, дары көп, ооругандар андан көп. Анткени бул дары-дармек, бул бизнес. Биздин кыргыздарга чөнтөгүнө өтө кыйыныраак. Эми кылчайып карап көрүп, тарыхтан көп нерсени алдык. Эң өзгөчө рух менен анан денени кошо карашкан. Салам алейкум, замандаштар. Мен Шайлообек Куркунбаев, фармацевтик илимин кандидаты, ислам медицинасы, анын орду жана биздин ушундай исламга таандык болгон медициналык борбордун ачылышынын себебин кичине кыскарта түшүндүргүм келди. Дегеле медицина, салттуу медицина деп биз эмнени түшүнөбүз? Врачка барабыз, ал дары жазып берет, аптека барабыз, аны ичебиз, кайра келебиз, анализ тапшырабыз. Врачтар протокол менен көзү көз дары, боору боор, жана хирургтай, уролог уроктой протокол негизиндеги дарылануу. Мына бул система бүгүнкү күнү өзүн өтө актабай, оорулар андан сан көйүп, элибиздин бейтаптардын врачтарга жана дарыларга ишенбей турган кези. Ичкен дарылар ал химия, синтетика. Bir жагына жакшы болсо, экинчи жагына кайра тескери зыян. Дарылайбыз деп кайра огош бетери көп жаман оорулардын кесепети дарынын кесепетинин аркасынан аркалаганын көрүп атабыз. Эмне көп, дары көп, ооругандар андан көп. Анткени бул дары-дармек, бул бизнес. Бизнестин аркасында көздөгөн бир гана акча. Элдик дарылоого чуркап атат дегенде, мына ошол жактан бир чечим бар экенин изилдеп, мукташтык менен ошол жакка кайрылышып атат. Бизде бүгүн элдик дарылоодон Кытайдан келип атат, Кореядан, Индиядан келип атат. Мына ошолорго кайрылып атат. Бүгүнкү күнү ал дарылануу өтө кымбат. Биздин кыргыздарга чөнтөгүнө өтө кыйыныраак. Биз элдик медицинаны изилдедик. Элдик медицинанын ичинен пайгамбарыбыздан келген медицина таапчылык. Же болбосо Курандан жана хадистен келген дары чөптөр менен жана ушу исламдагы дарыгерлердин бул бүгүнкү күнгө бизге калтырып кеткен өздөрүнүн дарылоо системасын жаңыртып атабыз, ошого көп багыт берип атабыз. Эми кылчайып карап көрүп, тарыхтан көп нерсени алдык. Мен ушу ислам медицинасын 3кө бөлүп, баягы алымдардын бөлүгү, биринчи бөлүгү изилдөө, көп китептерди которуу, Индия тилинен, грек тилинен, перс тилдеринен, ассирийстерден келген китептер менен иштеп, жана экинчи доор эң негизги алтын кылымдар бул 9-кылым менен 13-кылымга көп исламдын дарыгерлери чыккан. Анын ичинен Разияны алып көрсөк, кандай көпкө бейт тапкана больницаларды куруп, анын ичинен психикасы, жанагы жин оорулар менен аралашкан ошол убакта бейт тапкананы ачты. Андан тышкары Ибн Сина, Авиценнаны айтып кетпесек болбойт. Анын канон врачебная наука дегени бүгүнкү күнчө пайдаланып атат. Аль-Мауси деген бул офтальмолог болуп көзгө операция кылган. Аль-Нафис деген бул өзү кардиолог, канды изилдеген. Эң биринчи кардиологдордун жана Аль-Буруни деген бизге дарды чөптөрдү изилдеген. Фармакогнозия деген илимди алып келген, тарыхтагы исламдан келген дарыгерлерди изилдесек, бардыгы бир багытта, бир принципти кармаганда ички дүйнө, рух менен денени чогуу алып жүрүшкөн. Холистикалык деп калат, холистический подход деп коет. Бир эле жананы айтып аткан системный, протокольный, бир эле ооруду карабай, денени эле карабай бүгүнкү медицинадагыдай. Ал убактагы келе аткан мынакей эң өзгөчө рух менен анан денени кошо карашкан. Рух менен дененин чогуу салмактуу, тең салмактуулугун издешкен. Анткени ошол медицина пайгамбарыбыздын келген медицинасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген медицина кантип атайбыз? Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканы жана амалдары кайсы бир ооруга, конкреттүү ооруду дарылаганда рух жана денесинин тең салмактуулугун караш деген биздин пайгамбарыбыздан келген медицина.
мына биз бүгүн ошол тарапты көрүп, мына бүгүн депрессия, стресс дегенден кесепеттен келген канча деген оорулар, ошо депрессия, стресс менен эле жүрөктө ооруп атат, кан басуудагы, бөйрөк, өпкө деги эле вирустар дагы ошо депрессиянын аркасынан, нервтен аркасынан, мындайча айтканда бүгүн эмоция деп атап аткан нерсесинен келип, мына ошо эзелтен келген элдик медицинадагы, исламдагы жанагы биздин Разия Ибн Сина деген айтып кеткен окумуштуулар жардам берүү, сүйүнүү, бирөөдө альтруизм, эрдик деген, сабырдуулук деген бул эмоцияларды дары деп айтып кетип атат. Тескеринче ачуулануу, кардануу, жек көрүү, өч алуу, көрө албастык дегенди оору деп айтып кетип атканда, бүгүн биздин врачтардын мына чет өлкөдөн буну эмоция деп, эмоциянын аркасынан оорулар келгенин, ал ооруларды жана психосоматика, же болбосо вегетососудистая дистония деп атап келип аткан мына ооруларды бүгүнкү күнү аны каякта жашкан, эмне экен эмоция, бул материалдык эмес турбайбы? Аны кармалаган болбойт, көрүнбөй турган болбойт, аны кантип изилдээрин билбей маң болуп турганда, мынакей биз кайрылышыбыз керек ошо илгертен келе аткан биздин пайгамбарыбыздан келген. Жана анын айтып кеткен, рух менен денени чогалтып жүрүү маселесинде мына биз бүгүн пайгамбарыбыздан сүннөттөн келген медицинаны пайдаланып, рухка баса белгилеп, бүгүнкү ушу заманбап, же болбосо салттуу медицинанын да жакшы жактарын алып, айкаштырып мынакей Сеннамед медицинасы борборун ачып, ошо айкаштырып иштеп, көп деген бейтаптардын жакшы өздөрүнүн батасын берип, жакшы айтып, жакшы көргөзүштүктөрдү бүгүнкү 10 жылдан бери далилдеп отуруп, бүгүнкү күнү ушул сүннөттү жаңыруу максатында ушу долбоордун үстүндө иштеп, жана ушу долбоорду силерге жеткириш үчүн дагы чоң семинарды баштадым. Ушу семинарда кененирээк түшүндүрө алам иншаллах. Мен силерге бул биздин медицинасынын сүннөттөн келген медицина, жана бул жактан жакшы жактарын алып айкаштырып ортосуна келип, кандай жакшы ооруларга жардам берүүдүн түшүндүргөнгө мен силерге чакырык кылып, келип өз көзүңөр менен көрүп, өз кулаңар менен угуп кеткиле деп айтып кететилер. Ошондо кененирээк сүйлөшөбүз. Ошондо иммунитетиңер жөнүндө сүйлөшөбүз. Басылбаган баш ооруңар жөнүндө сүйлөшөбүз. Төрөй албай атсаңар, жана кайсы бир оорудан арыла албай бук болуп ыйлап, өзүңөрдү орун таппай атсаңар, мына ошондо кененирээк сүйлөшөбүз. Эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болсо, мынакей алдын ала жазылып, каттоодон өтүп, бүгүнкү күнү биз бекер лекция өтүп атабыз, мына ошого катышып кеткиле деп жолугушканча, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.